Урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу казак боордоштор. Кайгылуу окуя башыбыздан өттү. 19 апрель ушул жылы дүйнөгө белгилүү, казак-кыргызга тең белгилүү агабыз Чыңгыз Айтматовдон кийинки эгиз агабыз Мухтар Шаханов дүйнө салды. Бул оор жоготуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн Мухтар аганын эмнелери катары, бир тууганы катары ал киши жөнүндө эскерүүнү берип кетүүнү туура көрдүм. Мухтар Шаханов менен иштешип калганыма, ал киши менен кээ бир учурларда бирге болгонума аябай сыймыктанам. 1991 жылы ушул Мухтар Шаханов эл аралык аралды коргоо боюнча дүйнөгө дүңгүрөп аткан учур эле. Ошол кезде мен 1990 жылдары ушул адам укугун коргоо комитет түзүп Кыргызстан демократиялык кыймылдын алдында. Анан ошонун уставын иштеп чыгуу үчүн ушул Алматы шаарында жайгашкан Мухтар Шахановдун имаратына бардым. Мухтар Шаханов ошол кезде Жалын деген журнал бар экен, казактардын. Ошо Жалын журналынын башкы редактору болуп иштеп аткан экен. Анан ал киши менен барып жолугуп учурашып кабылдамасына келсем, Барита Эргалиева деген бир жаш казактын кызы кабыл алды мени. Анан мен айттым, ушу Мухтар ага атайын Кыргызстандан келдим эле, Бишкектен. Ошол ал киши менен таанышайын деп, анан бир адам окуу жөнүндө уюм түзөйүн деп, ошол кишиден баталайын деп келдим эле деп, ошо 91 жылы декабрь айы эле да. Деп анан ошентип кирсем, анан ал кыз кирип Мухтар Шахановго айткан экен, ошо кыргыз боорлордон келген экен, кабыл алып коесуз деп. Ошол замат эле токтоосуз түрдө Мухтар акебиз кабыл алып, бир боорум кандай келдиңиз, эмне маселе менен келдиң деп бир туугандай кабыл алганы ушул кезге чейин эсимден кетпейт. Экөөбүз кучакташып көрүштүк. Мурдатан көрүп жүргөн инисиндей кылып алпештеп кабыл алып, анан менин келген максаттарымды укту. Мен болсо айттым, ушул бир адам укугу боюнча Кыргызстанда ушу уюм түзгөн атам. Ошол уюм ошо КДКнын алдында иштеп атат, бирок ошол республикалык деңгээлде бир түзөлө деген максатыбыз бар. Анан ошого бир уставын иштеп чыгалы дегиле. Анан ушу аралды коргоо боюнча эл аралык сиз жетектеген комитет бар. Ошол комитеттин уставын берсеңиз, ошону бир салыштырып, ошонун негизинде иштеп чыгайын деп келдим эле дедим. Анан ой, айланайын ойпурмай, боорум, максатыңар аябай чоң турбайбы? Адам укугу боюнча күрөшкүлө. Азыр кыргыз менен казактардын укугу тебеленип турган мезгил, Советтер Союзу бизди үстөмдөп турган мезгил. Ошон үчүн мына ушундай кезде аракет кылбасаңар болбойт. Силерде кыргыз казак жаштары дайыма чыгып, катуу күрөшүш керек. Күрөшчүл болгула деп өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, анан жанагы Барита Эргалиева деген кыз, анда мен билчү эмесмин, кийин ал белгилүү коргоочу болду. Ошол кызды чыгырып Турсунбек акынга ошонун көчүрмөсүн чыгарып бергиле устаттым деп, анан көчүрмөсүн чыгартып берди. Анан ал кишиден бат алып, жакшы сөздөрүн угуп, анан ушул кубанычым койнуна батпай, анан Бишкекке келгем да. Анан ошол жанагы Мухтар Шаханов берген уставдын негизинде мен ошол арал эл аралык коомдун негизинде ушул устав иштеп чыгып, Кыргызстан укук коргоо кыймыл деп. Анан ушул эң биринчи укук коргоочулук ишимди ошол Мухтар Шахановдун батасы менен баштаган элем да. Ушул тууралуу дагы айтпай кете албайм. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, Мухтар Шаханов жөнүндө биз башынан ага чейин эле жаш кезден бери билчүбүз. Анткени 1989 жылы СССРдин жогорку кеңешинде өзү чоң сессия болду, өзүңөр билесиңер. Бүт Кремль дөресинен ошонун баарын көрсөтүп турду. 89 жылдары, 90 жылдары бизден Чыңгыз Айтматов баштаган, Аскар Акаев баштагандар катышып отурду, биздин инсандар, депутаттар катышып отурду. Ал эми Казакстандан болсо Олжа Сүлейманов, Мухтар Шахановдор катышып отурду. Анан алар ар ким өзүнүн эли жөнүндө пикирлерин айтып атышты да, элинин баягы кызыкчылыгы жөнүндө. Ошондо 86 жылы желтоқсан болгонун билесиңер. Желтоқсан болуп, ошол казак жаштары көтөрүлүп чыгып, Колбиндин келгенине байланыштуу, орустун дагы Колбиндин келгенине байланыштуу казактар көтөрүлүп чыгып, эмне үчүн тиги Динмухамед Ахмедов Кунаевди алып койду кызматтан? Эмне үчүн биз качанга чейин эле казактар ушундай тебеленип жүрөбүз, укугубуз тебеленип жүрөт? Эмне үчүн улутубуз көтөрүлбөйт? Эмне үчүн биздин улуттан койбойт деп? Анан 86 жылы 17-18 декабрда казак боордоштор эң биринчи жолу СССРдин мамлекеттеринин ичинен биринчи жолу көтөрүлүп, анан ошол укук коргоо органдары, полиция аябай ал кезде СССРдин убагы аябай күч менен басып, ондогон адамдар, жүздөгөн адамдар жаракат алып, ондогон адамдар каза болуп, аябаганда чоң казак элине чоң трагедия болгон да. Мына ошондо казак жаштары биринчи жолу көтөрүлүп чыккан. Мына ошол тууралуу казак жаштары жалгыз эле ошону көтөрбөстөн казактын тили, казактын дини, казак элинин, казак улутунун келечеги жөнүндө көтөрүп чыккан да. Анан 89 жылы съездер дворецинде
ошол жогорку советтин эстердин жогорку советтин Кремль төресинде болгон жыйынында ошол Муктар Шаханов биринчи жолу ошо казак элинин, казак улутунун келечеги, алардын укугу, казактын тили жөнүндө, ошол желтоқсан маселеси жөнүндө, желтоқсанда жүздөгөн адамдар, миңдеген адамдар жабыр тарткан боюнча биринчилерден болуп айтып чыкты да. Мен ойлойм, ушул бул деген ошол Муктар агабыздын баатырдыгы деп эсептейм. Баатыр адам мана ушундай нерселерди айта алат. Унчугуп эстердин жетекчилигине орустарга каршы бир сөз айтып өтө кыйын учур болчу да. Ошол zaman жок кылып деле салышы мүмкүн болчу КГБ тарабынан. Бирок ошо коркпой чыныгы казак элинин баатыры катары ошо Муктар экебиз биринчилерден болуп чыгып, ошо кишинин сөзүн угуп, жалпы казак эли сүйүнүп, жалпы кыргыз эли сүйүнүп, анткени казак кыргыз бир тууган дегендей, ошол Муктар Шахановдун сөзүн угуп, анан биз патриот боло баштадык да. Улуттук аң сезимибиз ойгоно баштады. Бул аябай чоң эрдик болгон да. Анан ал Муктар Шаханов жалгыз эле ошол 89-жыл чыкпастан анан кийин да ушул улуттук темадагы көп маселелерди көтөрүп чыкты. Эч кандай Горбачевдон коркпой, орустардан коркпой, Компартиядан коркпой, ЦК КПССтен коркпой маселелерди көтөрүп жаткан. Ошон үчүн ошол Муктар Шаханов трибунага чыккан сайын бардыгы орустар да башкалар да коркуп турган да. Бул дагы чоң баатырдык деп эсептейм да.